Ассалаумалейкум сүйіктөрчүлөр, Фонза ТВ билип койдол бар кайрадан эфирде. Биздин ар дайымкы көрүүчүбүз болсоңуздар, анда билесиздер, биздин шарттарыбыз өтө жөпжөнөкөй, шаарга чыгып, өтүп бараткан мекендештерибиз келе токтотуп туруп эле 7 суроо узатабыз. Кимиси бардыгына туура жооп берсе 1000 сом алат, ал эми анча-мынча суроолорго катылып калса, анда акчалай байгеси бир аз азаят. Анан биздин көрүүчүлөрүбүз чоң гана көрүп отурбастан, сиздерге эки бир пайдалуу нерсе бар. Биринчиси, ушул бүгүн бериле турган 7 суроонун жообун билбей жүргөн болсоңуздар билип аласыздар. Экинчиси болсо, азыр комментарийде ылдыйда калтырган 7 суроого биринчилерден жооп берип, мондай Феникс аттуу сонун китепти сиздерге тапшырмакчыбыз. Выбирая правильную партию, я выбираю светлое будущее. Страна нуждается в развитии и в переменах. Мой путь – путь вперед. Мой выбор – республика. Бир же эки туура жооп берип калсаңыз эчтеке албайсыз. 3 суроого 100 сом гарантированно. 4кө 200, 5ке 300, 6га 500, жана 7 суроонун баарын туура тапсаңыз 1000 сом аласыз. Даяр болсоңуз кеттик, Америкада канча штат бар? Америкада 50 штат бар. Туура. Кийинки билбейт экен. 50 штатов Америки. 7 го дейм. Америкада 7ден бир топ көп, желегинде да ушунча жылдыз тартылып турат. 12. 50 штат бар экен. Америкада канча штат? Муну билбейт экен. Швейцариянын борбор шаары кайсы? Швейцарияныкы. Б тамгасынан башталат, кичинекей эле шаарча. Билбесеңиз кийинки деп койсоңуз болот. Кийинкисин айтайын азыр. Андай эле. Көзүм борбору. Билбейт экен ошону деле жакшы. Швейцарии, так, Небольшой городок считается. этот Женева, нет, Не Женева, на букву Б. Я могу дать подсказку, всего 4 буквы. Если не знаете, то можете пропустить следующий. блин, забыла. Я забыла. Следующий, да? А какой был город? Берн. Да. Швейцария өлкөсүнүн борбору, Швейцария өлкөсүнүн борбору. Кийинки деп койсоң болот. Швейцария өлкөнүн Так, ладно. Кийинкиси. Юлий Цезарь кайсы империяны башкарган? Римский империя. Туура. Рим. Туура. Аны деле билбейм. Юлий Цезарь, сейчас, этих галлов. Империи. Была такая империя, Греческая империя? к сожалению, правильно? Римская. Римская, да? Орустардыкын го, Жок, Юлий Цезарь таптакыр. Цезарь. Жок, кийинки го дейм. Кийинки Рим империясы экен. Сонун химиялык аталышы кандай? Ашеко. Туура. Ашеко. Туура. Мектептен химиядан өткөнбүз, эстесеңиз. Ошонун тарых. Можете назвать? H2O. H2O, правильно. Суунун H2O. Туура. Суунун формалык. Айтор. Ашеко. Туура. Дүйнөдөгү эң чоң музей. Париждеги музей дүйнөгө белгилүү болгон. Л тамгасынан башталат. Таппай атайм, тилим ушундай турат тиги. Бизде физкультурада турат да коюп алышты го тиги. Азыр айтам аны дагы. Так, убакыт беребиз. Жаконда ошол жакта Мона Лизанын сүрөтү ошол жакта, көптөгөн Египеттин падышаларынын скипетрлери да ошол жакта сакталат. Л тамгасынан башталат. 4 тамга болгону. Эстей албай атам шеке. Билбейт экен. Парижде кайсы музей бар? Парижде атын унутуп атам билчүмүн. Л тамгасынан башталат. Лувр беле? Туура. Парижде жайгашкан аты Билбейт экен. Стелланасы. Самый большой. Тот, который находится в Париже.
Тоже 4 буквы. Вы точно знаете, но могу дать подсказку, на букву Л начинается. Там многие экспонаты, которые входят в мировой фонд ЮНЕСКО. Ой, вот это вообще не знаю. Реально. Лувр. Жоқ, білбеймін. Мгм. Ең чоң музей. Парижде жайгашкан. Кыргызстанда эң чоң чач десем айта аласың го деме такалып эле. Ойдым бар, баша. Аха. Шерлок Холмстун автору ким? Bilmiyorum точно. Артур Конан Дойл беле? Туура. Вообще. Мгм. Конечно же, Артур Конан Дойл. Наконец-то угадали. Шерлок Холмс жоқ, білмеймін. Жеткенсің? Шерлок Холмстың авторы? Өзі болған ғой. Nokia компаниясы кайсы өлкөгө таандык? Bundan азыр аябай кыйналабыз, ошон үчүн дароо эле багыт берип коеюн. Прибалтика өлкөлөрүнүн бири. Суук, аба ырайы өтө эле суук. Санта-Клаус ошол жактан чыккан деген да миштери бар. Кайсы бир өлкө болду экен? Северный сияние дагы бар ал жакта, канча-мынча көргөнү барышат. Litva da. Литва эмес экен. Анда Латвия. Финляндия. Finlandiya. Прибалтика түшү. Финляндия. Прибалтика Литва. Билбейт экенмин. Давай, подсказка берип коеюн. Европа өлкө. Европа Россияга да жакыныраак, суугураак өлкөлөрдүн бири. Канадабы? Жок, Канада эмес экен. Да, бир мүмкүнчүлүк берели. Россияга жакын болуп жайгашкан өлкө. Жакын жайгаш. Прибалтика өлкөлөрүнүн катарына кирет. Билбейт. Аны деле білмеймін. Финляндия өлкөдө болчу экен. Nokia? Да. Сразу скажи, это не азиатские страны. Nokia это вроде Германия выпускала, нет? Сейчас. Блин. Это страна в Европе. В Европе, даже могу дать подсказку, прибалтийская страна. Прибалтийская. Финляндия. Прибалтика өлкөсү суук аябай. Дагы Санта-Клаустун мекени деп ошол жерде билишет экен көбү. Тип, Литва ол. Литва эмес. Финляндия болуш мүмкүн. Географияны жакшы эле билесиң? Прибалтика өлкөлөрүнүн бири. Суук аябай өлкө. Кайсы бири болуш мүмкүн? Латвия, Литва, Финляндия. Үчөөнүн кайсынысы? Латвия. Тилекке каршы Финляндия экен. Куттуктайбыз байке. 3 суроо болуп калды. Анча-мынчаларынан бир аз эсте албай кеттиңиз, бирок канча да 100 сом байке бул сиздин гарантированный акчаңыз. Анан мондай бир сонун китепти сизге тапшырабыз. Феникс аттуу китеп. Үйдө жатып окуп, өзүңүзгө бир аз билим, аны менен биргеликте дем күчтү алып коесуз. Себептен аябай сонун мотивация берет. Мирлан, куттуктайбыз. Сен жалпысынан 4 суроого жооп бердиң. Бул 200 сом дегенди билдирет. Жана мондай Феникс аттуу китеп Кылыч Исламамбетов байкебиздин атынан сага көп билгениң үчүн макул бай. Качкансыз үчүн рахмат. Просто тяжелые были. Вообще нет, но это должны мы все знать, как бы. Да, обобщенные факты, которые вокруг нас каждый день вроде бы крутятся, и мы замечаем, но перед камерой все забывают, все волнуются, но тем не менее 100 сомов, они ваши. И вот такая книжка тоже ваша. Это вам. Спасибо большое. Я так думаю, то, что вы любительница почитать, так как угадали Артура Конана Дойла, да? А до этого никто не угадывал, кстати. Поэтому спасибо вам. Тилекке каршы бир туура жооп болуп калды, ошондуктан акчалай байке ээ болбой калдыңыз, бирок качканыңыз үчүн чоң рахмат. Тилекке каршы акчалай байкеге элечпей калдыңыз, бирок сизге сөзсүз бир белегибиз бар, ал албетте жакшы болгон китеп. Аны тапшыраардан мурда сизден 1-2 суроо коелу. Служба кандай өттү? Служба жакшы өттү көрөсү. Кайсы войскада служба эттиңер? Жалал-Абадта, Жуматуста, погран. Чек ара кайтардыңыз, да? Сонун. Анан бул китепти айткандай эле, убада алгандай эле сизге тапшырабыз. Анан сизге жалпы өзүм атыма эмес, жалпы негиле Кыргызстандын жашоочуларынын атынан чоң рахмат. Себеп дегенде чек араны сактап, биздин тынчтыгыбызды сактап турганыңыздар үчүн буйруса, кызматыңызды жакшы өтүп алыпсыз. Эми буйруса ушул эле жол менен кетесизби? Аскери жол менен. Анда ийгилик сиздерге. Чоң рахмат.
Сейчас мы живем в таком времени, где нет уверенности в завтрашнем дне. Мы не знаем, сможем ли мы обеспечить достойную жизнь подрастающему поколению, нашим детям. И ради светлого будущего страны мы должны сделать правильный выбор. Я выбираю партию «Республика». Я выбираю путь вперед. Майка достар, өзіңіздер көргенде бүгінгі біздің башқы байгебістағы айчықмай албағылы, бұл албетті өкіндірет. Бірақ комментарияға кіріп, анан білбейт екенсіңер, тегі бұл деп жазғандан алыс болыстар, себеп дегенде камера алдына келгенде сіздер емне деп жооп бермексіздер. Ошону дагы бир ойлонуп коюңуздар. Себеп дегенде жөнөкөй мисал менен келтирип айтып берели. Бүгүн биз ушул выпуск тартабыз деп аябай көп басып өттүк. Себеп дегенде келген адамдарыбызга аябай сыйлык мамиледе келебиз. Саламатсыздарбы? Ушундай долбоор тартып оттук эле, катышасызбы? Мынча сом утканга мүмкүнчүлүк бар, анан мындай суроолор болот деп туруп заранее даярдайбыз адамдардан. Ошондой моменттерде 1-2 адам эле кечирип коесуңар. Жакшы экен, аябай, бирок мен шашып аттым эле, же мен өзүмө ишеничим толук эмес, ошон үчүн катышпай эле коеюнчу деп сыйлык айткандар аз болду. Көпчүлүк бөлүгү агып силкелеге баргылачы, кеткилечи, кол менен мындай шилтеп коюшат. Бул эмнени билдирет? Адамдар ар дайым камерага келгенде жаман көрүнгүсү, өзүн туура эмес абалга салгысы эч качан келбейт. Ал түшүнүктүү эле. Бирок ошол тобокелдикке келип, өзүнүн билимин сынайм деп, камеранын алдында туруп, коркпой үркпөй жооп берип, билбейм дегенин билбейм деп мойнуна алган адамдарга ылдыйга комментарияга жаман жаза турган болсоңуздар, анда үйдө батыр жолдо жок деген бир гана сиздерге таандык болот. Ошон үчүн бул долбоор биз ар дайым өзүбүздүн мекендештерибиздин билим деңгээлин бир аз болсо да көтөрөбүз деп жүрөбүз. Билим деген бул бир гана даталарды жаттап калган эмес, же 1-2 фактыларды билүү эмес, а бул билим деген бул ой жүгүртүү. Ошол ой жүгүртүүсү биргеликте өстүрөлү. Анан өзүбүздүн коробубуз жиналбай туруп, башка бирөөнүн коробусу чачык экен дегенден бир топ алыс бололу. Фронза ТВ каналы, Билип кой долбоору, көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.